Азамат Умош, айыл четинде. Аңгеме. Ошко түн ортосунда келип кондук. Траптан түшкөндө эле жанатан жылуу жерде отургангабы, кеч көздөн туман аралашкан салкын, нымдуу абасы бет курду. Бах, толку боюмду өзүм түшүнбөгөн бир сезим ээлеп, колдорум титирегендей сезилди өзүмө. Көкүрөктү кере дем алып, эрксизден асманды кырадым. Суюк тумандан жылдыздар деле көрүнбөдү. Мекенге келип конгондогу романтикамды эми эле келип токтогон перрондук автобуска топурап жөнөгөн сапарлаштарым бузду. Жөөлөгөн көпчүлүккө аралашып, автобуска чыктым. Түз бассаң 300 таппай чыкчу чек ара көзөмөл пунктуна автобус бизди 4 айланып жеткирди. Баарыбыз шашыла түштүк да, ачык турган эшиктен кенен залга ашык калдык. Аялдарды өткөргүлө, деди жаш жигит. Бирок аны уккан деле жан жоктой. Баары эле алдыга жүткүнөт. Сим-карта, Билайн, Мегаком, Ошка. Рубль алабыз. Кызык, биз али шарттуу түрдө чек арадан өтө элекпиз. Бул соодагерлер каяктан чыкты дедим жаман арымда. Аскер бушлат кийген 30 жаштар чамасындагы жигит котолоп турган баарыбызды бир сыйра сынагансып карап турду да, өктө мүн менен: "Тажик, өзбек паспорту барлар барбы?" деди орусча. "Мен", деди бирөө топтун арасынан. "Паспортуңарды бергиле." Кыбыр-шыбыр күчөп, 50дөй адам паспорттарын топтоп беришти жанагы жигитке. "Жүргүлө", деди. "Булар кайда жөнөдү?" дедим жанымдагыдан. Пулун алып биз өчүрүп өткөрөт да. Адам азайганына кубангандай көпчүлүк бул көрүнүшкө көңүл деле бурбады. Сумкемди алып сыртка чыкканда эле жулунган таксисттер урап алды. "Жаллабад, Баткен, Кызылкыя." Алардын эч бирине жооп бербей, жөөлөп түртүп алдыга жөнөй бердим. Эки көзүм күтүп тургандарда. Энимди издеп аттым. "Ата!" Уулумдун WhatsApp'тан бир күндө 100 сүйлөшкөн таанышыны кулагыма шак деди. Тигине канатын жайып, уясына конгону келаткан чабалекейдей болуп, уулум чуркап келатыптыр. Уйкудан уйгонгонумда күн чоң шашки болуп калыптыр. Бет башымды жууп, тамактанып, айыл этегиндеги Жапар абаныкына жөнөдүм булумду жетелеп. Жапар абанын көзү өтүп кеткенине 2 жыл ашты. Көз көрсөтүп, Куран окуп койбосом болбос. Балдары менен тең туш болгон үчүн балалыгым алардын короосунда өттү. Алардын короосунан ары ылдыйыш болчу. Ошон үчүн бекен илгери бала кезде Жапар абанын үйү биздин айылдын чегиндей туюлчу. Биздин айылды жат адамдардан коргоп турган сепилдей сезилчү. Биз мадыра баштар ылдыйыштан чуркап түшүп, тегиз жерде кечке оюндун сазайын берчүбүз. Ошол тегиздеги жалгыз долона биздин паттабыздай, ордобуздай эле кызмат кылчу. Жапар абанын үйүнөн чыгып, айыл этегиндеги балалыктын алтын доору калган жалгыз түп долоно жакка баргым келди да, алардын куроосун айланып өтө берип, тык токтодум. Бир кездеги ээн талаа жок. Катар үйлөр түшүптүр. Биздин паттабызды да кыйып салышыптыр. "Бул үйлөр кимдики?" уулуман сурадым. "Беш кошкондордуку." Чоң атамдай сүйлөгөн уулума ормой өтүк дедим. "Чал кемпирдин колунда чоңойсо, чоңута болот да" деп койдум ичимен. "Жерди ким берди буларга?" Уулум ийнен кушурду. Ошондо гана 2-3 жыл мурун атамдын айыл жери коңшу айыл өкмөткө өтүп кеткенин айтып кейгенин эстедим. Ошондо атам ырысы жоктор жерди сатып ийди деп кейген эле. Анда эле салбаган элем, эми көзүм менен көрүп, ичимен кан өтүп кеткендей болду. Кечки тамакты ичип, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп отурганбыз. Маанайым жок. Айылдан кеткениме да 5 жылдан өтүптүр. Үй салып, үй бүтүрөм деп жүрүп, 5 жылдан бери эми келдим. Айыл этегиндеги жаңы чек тамагыма кадалган сөөктөй болуп, белгисиз бир ыза ичимден муунтуп атты. Москвага кетер жылы айыл өкмөткө барганмын жер сурап. Ошондо ошол жерден чек бербей койгон. Эмне имиш? Айыл чарба багытындагы жер имиш. Трансформацияга улуксат жок имиш. Айла кеткенде 6 айыл ар жактагы Кара дөбө жактан чек сатып алганмын.
Биз аны муну сүйлөшүп отурганыбызда жаңылыктардан Баткендеги чек арада ок атышуу болгонун, тажик тарабы ок атканын айтып калды. Ушу бечараларга кыйын болду, деди атам. Ажап болуптур, дедим баятан берки ызамды чыгарып. Куп болуптур. Жерейин болсо доңуз төбөңө чыгат. Алардын балдарынын бирөө айылын таштап чүйгө көчүп кеттептирби? Чүйдөн калганы темселеп Россияда жүрөт. Кой балам, мына сен деле. Ооба ата, мына менин теңтуштарым баарыбыз чилдей тарадык. Астыбыз Москвадан, артыбыз Бишкек, Оштон үй алдык. Айылда кимдер калды? Эртең силердин көзүңөр өтсө ким калат? Ата коныш деген кайда калат? Мен го мына турган кара дөөгө келиппин. А бул небереңиз кайда кетет? Андан да алыска кетеби? Эртеси таң атпай Макендикине бардым. Макен айылыбыздагы тракторист. Абызы тракторун минет. Батыр, кел. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Качан келдиң? Кече келдим эле. Иш кандай? Секин. Үйгө кир. Бир куюмдан чай ичип, ага келген жөнүмдү айттым. Майыл даукам. Өз дагы бүгүн ордук эле. Российский рубльден берсең эле болду да. Жарым сааттан кийин Макен экөөбүз айыл четиндеги бител дөбөдө болдук. Ишти эми баштайлы дегенде көк матис келип токтоду баска. Андан жер тыңшаар мааматтан уккандай болуп, жулунган бойдон айыл башы Кәрим ака түштү. Эй, ким уруксат берди силерге? Салам алейксиз эле бакырып калды. Кимден уруксат сурашым керек экен? Мен да омуруу болуп жооп бердим. Эмне кыласың бул жерди сүздүрүп? Үй салам, уулума үй салып берем. Сен бала эмне? Пулуң көбөйүп калдыбы? Кана, сүрдүрүп эле көрчү. Сени менен өлбөгөн гана жерде калбасам. Эмне кыласыз? Каматам. Колуңуздан келгенин кылыңыз. Айылдын жерлерин оңду солду сатканыңызды билбейт дейсизби? Же элдин баарын келесе ойлойсуңбу? Же эмне? Сурачулар чыкпайт дедиңер беле? Эй бала, сен закунчул болбоң. Мукактанып мага сөөмөй кезеди Кәрим. Керек болсо сени түрмөдө чиритем. А бул жерге уруксатты болсо, теги алкымы чоң өкмөтүңүн оозуна сомсолоп болсо да алып алам, уктуңбу? Эми бул жерден жогол, деп бакырдым. Макен болсо бир мени, бир Кәримди тиктейт. Чөнтөгүмдөн 5000-диктен 2-ни алып чыктым да колуна карматтым. Башта. Тарылдаган кубаттуу бульдозердин үнү тынч жаткан айылды чочутуп, бителдүүнүн үстү боз ала чаңга буланып жатып калды.